Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Абу Хурайра разияллаху анху пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламдан ушундай деп риваят кылды. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам эң мындай бір жаман көрүлгөн тамактар кайсы дегенде, бир ушундай валима үйлөнүү тою болсо, ошол тойлорго адамдар тандалып чакырылса, байлар чакырылса, адамдар тандап чакырылып, ошол дасторкондо эч бир кембагал отурбаса, ошол эң начар деп эсептелет деди. Азыркы учурда эми элестетип көрүңүздөр таксыларым. Мындай тойлор үйдө өтпөй калды. Мындай тойлор кафелерде, ресторандарда өткөрүлүп калды. Ал кафе менен ресторанга кембагал кедей адамдар эмес, бай адамдар дагы 10 жолу списоктон фильтрден өтүп, андан кийин такталып, анан гана чакырылып атат. Себеби бардыгы деп айтсак болбойт, кээ бирлери өткөрүп жаткан тоюн келе турган адамдардын чөнтөгүнө расчёталат. Әлі ал адамдар келе элек, той боло элек. Бирок ошол келген адамдардын чөнтөгүнө карап туруп, ушу той өткөрсөм, ошо келген инсандардын чөнтөгүндөгү берген нерсеси менен, хадиясы менен кутулуп кетем деп той кылган инсандар бар. Экинчилери паланчадан мен кем каламбы деп банктан кредит алып, карызга той өткөндөр бар. Бул той карыз болуп, кыжаалат болушту пайда кылыш эмес. Бул той, мына ушул жерде дагы эң акыркы эмесинде жазылып турат. Бул тойдун негизги максаты, пайдасы эмне дегенде, ошол чакырылган элдерден балаңа жана келиниңе калыс дуа алып берүү дейт. Мына эң негизги максат, эң негизги пайда ошол экен туугандар. Ошо чогулган элден калыс бата алып бериш. Эми сенин ишиң жүрүшүп турган учурда бирөөгө той өткөрдү эле, $1000 кошуп койдуң. Бир болуп турган учуруңда жоомарттыгың тутуп кетти дагы $1000 кошуп койдуң. Эми сен бүгүн балаңы үйлөп атасың, анан баягыга жуда чырайлуу алтын тамга менен жазылган, ыр менен жазылган катты жөнөттүң тойго чакырып. Бечара бүгүн иши жүрүшпөй кыйналып турган учуру. Сенин катының алган сааттан баштап ага кыямат болот. Себеби эмне? $1000 кайтарыш керек да. Ал сенин тоюң, балаң үйлөнүп атканын, балаң каяктан үйлөп атканыңы аны ойлобойт. Ал бир гана нерсени ойлойт, кантип $1000 апарам, ушуга түйшүгө түшөт. Айылдын башына чуркайт, аягына чуркайт, ал байга чуркайт, бул байга чуркайт, кочон палуанга барат, көмүрүң сатылдыбы деп, еден Саид ажыга барат, козуларың сатылдыбы деп, мага $1000 берип тур. Кочондон да чыкпайт, Саидтен да чыкпайт, айласы жок, эмне кылат? Ол жердеги не дейт, жана ломбард дейби, не деп коесуңар? Ошого барып, анан сүткөрлүк кошулган акчадан алып $1000 апарат. Ал тойдо аны канча саат отурса, ичкени ириң, жегени желим болуп отурат. Себеби бул тойдон кутулуп атат. Бирок эми нарака
кантип төлөйм, каяктан алып төлөйм деп ошо машакатка түшүп калат да. Анан ошо кишини сиз досум чыгып бир жакшы сүйлөп койчу деп чакырса, ошондон сөз чыгабы? Ошонун жүрөгүнөн калыс пата чыгабы? Бүт кыжалачылыкты сенин тоюң алып барды. Анан сенин балаң менен кызың, келиниң бактылуу болобу анан кийин. Ошого урматтуу туугандар, тойду пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кандай өткөрүп, кандай көрсөтсө, ушуну кылайлык. Анан кечөө бизге кайра ушундай сураныштар келип түштү. Мен муну айтып коюшум керек. Бул жерде мына Камчыбек досубуз да олтурат. Досум ушуну колго алышыбыз керек. Тамада деген бир туугандарыбыз бар. Бул бизнеске айланды. Ушуну мен сиздерге айтып коеюн. Тамада той берип аткан адамдын музыкасынын алдында ойнош керек. Той берип аткан тамаданын музыкасынын алдында эмес. Себеби сиз ага акча төлөп атасыз. Сен акча төлөп, алыстан жакындан чакырган конокторуңду, кудаларыңды, досторуңду ушул тамада бир ортого алып чыгып шарманда кылсын деп акча төлөп аткан жоксуң ага. Ошо тойду жакшылап өткөрүп берсин деп. Ошо тамадалардын бардыгын чогултуп, камчы досум, ушуларга бир дарс өтүп, анан программа беришибиз керек экен. Тойду кантип баштайсың, кантип аяктайсың. Мына кече бир тойдо оюн уюштурам деп бир тамада кайнагасы менен тааныбайт да ал. Кайнагасын бияктан, келинин аяктан тартып чыгып, экөөнү оюнга түшүргөн экен. Үкәсі мага окшоп, гажирра окшойт, баргандан талагын берип айда бериптир. Акам менен сен оюнга түшөсүң деп. Мындай фактылар бир эмес таксылар, мындай фактылар өтө көп. Аксакалдардын кадырын билбейт, абыр ойлуу кызматтагы депутат, министрдин кадырын билбейт, тиги бунун кадырын билбейт. Анан кийин урматтуу той өткөргөндөр ажага келип бала чакага бир дуа кылып бериң, халал той ажым, таптаза сонун ажы мен түшүнөм го, келиң деп тойго чакырасыңар. Барсаң ошо молдо отурган гана стол таза. Кошунаңдагылар ичип отурат. Міне ошо бир стол халал болсо болду. Тойго барыштан жүрөгүң зыркырайт. Ошого урматтуу туугандар, кошунаны карап, кошунаң көрү болсо көзүңдү кысып жүр деген жакшы сөз бар. Той өткөрүштү мына өзбек туугандардан үйрөнүп алгыла. Эгер өткөрүш жолун билбей аткан болсоңор. Эрте менен аксакалдарды чакырат, жакшылап пата дуа алат, өзүнүн машинеси минип барып эле келин алып келип атышат. Ата бабаң түшпөгөн лимузин, хаммер, не деген машинелер, Мерседестин түрлөрү. Тикоң барып, тикоң менен барып эле алып келе бер, унчукпай эле. А келин эртеси дагы капа болбойт. Ама бүгүн хаммерге салып, эртең тикого салсаң, ошошпой калат да. Ошого урматтуу той берүүчүлөр, эми бардыгыбызда уул бар таксыларым, Алла Таала баарыбызга хидаят, тауфик, инсап берсин. Ушу тойлорду карап, шарияттан чыгып кетпейлик таксыларым.